Мен азыр Кыргызстандын Баткен районуна караштуу Көкташ айылында турам. Бул жерде Тажикстан менен Кыргызстандын жерлери шахмат түрүндө жайгашып калган. Мисалы үчүн мына ушул сол жагындагы жер Тажикстандын Самоньон айылы болсо, ал эми оң жагындагы жерлер Кыргызстандын Көкташ айылы. Бүгүнкү күндө ушул кыргыз-тажик чегаралары такталгандан кийин мына ушул Тажикстандын Самоньон айылы толугу менен Кыргызстанга өттү. Шарттуу белгилер жок да, тажик, бу кыргыз деген эме жок. Бизге аябай кооптуу болгонда жашаш. Кайсы учурда не болуп кеткенин биз вообще өзүбүз түн дагы, күнү дагы кооптуу жашачубузда, түн уйкубуз бузулуп, күн уйкубуз бузулуп. Чек ара боюнча акыркы кабарларды уккан Мавлюда апанын кубанычына чек жок. Анткени анын үйү Көкташ айылынын четинде жайгашып, Тажикстандын курчоосунда турган. Мындан улам Мавлюда апа бала бакырасы менен көп жыл бою коркунучта күн кечирип келген. Эми чек арабыз чечилгенден кийин ээн эркин жашап калабыз дейт каарманыбыз. Мындан ары жакшы күндөргө жеттик деп ушу Ташиевке, бийликтегилерге ушу канча президенттер жасабаган ишти эр жүрөктүүлүк кылып, ушу элибизге тынчтык алып келебиз деп канча өздөрүнүн өмүрлөрүн коопко салып, күнү түн иштеп, чек ара чечилди деген кабар бизге өтө эле чоң жакшылык болуп атат да. Биз үчүн өтө кыйын чек ара аймак эле да. Себеби бул 93-жылдан бери биз тажиктар менен урушуп, талашып, атышып, таш урушуп келатабыз. Совет доорунан бери Көкташ айылын башкарып келе жаткан Разия Өсөрова чек арадагы жаңжалдардын баарын билет. Анын айтымында чек арадагы абал жылдан жылга курчуп, Көкташ айылында абал оорлошуп кеткен. Анткени айылдагы бир үй тажиктики болсо, бир үй кыргызга таандык болуп, пикир келишпестиктер мамлекеттик деңгээлге чейин көтөрүлүп турган. Азыр эми ошо шахмат жоюлат, жок болот. Бүт Көкташ айылы өзүнчө эркин жашоого түштү деп эсептейбиз да. Шахмат жок. Тажиктер башка жака жылат экен, самелион бизге калат экен. Ошондо шахмат деген нерсе жок болот. Биз кыргыз Көкташ айылынын эли өзүнчө эле ошол Көкташ айылда самелион Көкташ болуп калат да, жашай беребиз. Көп жылдар бою чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөр майнапсыз болуп, 2021 жылдан баштап жандана баштаган. Сүйлөшүүлөр канчалык оор болбосун, эки тараптын кызыкчылыктары тең каралып, талаш жараткан аймактар алмашуу жолу менен чечилип отурат. Бул азыркы бийликтин чечкиндүү жана жоопкерчиликтүү кадамдарынын үзүрү дейт саясий серепчилер. Эч кандай иштин негизин билбестен туруп сындагандар көп болот. Маселени чечүү өтө кыйын нерсе. Өзүнө чечим кабыл алуу да бул андан өткөн катуу нерсе. Ошондуктан бул чечимдин кабыл алышы абдан жакшы нерсе. Мен ойлойм, жогорку кеңештин комитеттери азыр жактырып беришти. Сессияда жакшырса, жактырып ушул маселени чечишибиз керек. Маселе чечилмей сайын мамлекеттин стабилдүүлүгү болбойт. Бирден утулдук деген нерсенин кереги жок. Биз бир нерсени өткөрүп бердик, экинчи жактан алдык. Кантип эле мамлекеттин жетекчилери ушу Кыргызстандын 1 сантиметрин жерин берип коюш керек. Бул эки жактын тең чечиле турган маселе. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1000 чакырымдан ашат. Анын ичинен 519,9 чакырым чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 486,94 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу. Урматтуу депутаттар, орун алсаңыздар. Кечээ Камчы Бекташев жогорку кеңеште кыргыз-тажик чек арасы боюнча маалымат берген соң депутаттар долбоорлорду талкуусуз эле жактырышты. Бул документтерге каршы добуш берген депутаттар болгон жок. Төрага чек ара боюнча кеңири баяндама жасап, учурда макулдашуу аяктагандыктан мындан ары бул маалыматтарды ачык айкын талкууланарын кошумчалады. Мына мен азыр сиздерге айткан маалда колдоруңорго ручканы алып, тетрадты алып, жакшынакай кылып жазып отуруңуздар. Анан кийин цифралар көп бул жерде. Бул жерде жанакы айтыла турган маселе көп. Ошолорду жазып алып туруп, кайсыл маселе болсо так сурооңорду берсеңер, мен так жооп берүүгө аракет кыламын ар бириңерге. Анан жанагы туура эмес угуп алып, анан туура эмес маселе же туура эмес болуп кетпесин деген максатта. Себеби чек ара деген өтө баалуу, себеби бул маселени биз акыркы 4 жылдан бери
өтө көп жолугушуулар өттү, өтө көп кыйынчылыктар болду, өтө көптөгөн сүйлөшүүлөр болду. Ошентип Кыргызстан менен Тажикстан бир канча жылдар бою чечилбей келе жаткан чек ара маселесине чекит коюп, мамилелердин жаңы барагын ачууга бел байлады дейт эксперттер. Чек ара көйгөйү акыркы жылдарда жергиликтүү элдин жалпы эле мамлекеттик масштабта кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жаратып, айрыкча жергиликтүү тургундардын жашоосуна оорчулуктарды алып келип, канчалаган жаш өмүрлөр кыйылганы жашыруун эмес. Мамлекет өзү чек арадан башталат. Чек арада ынтымак, тынчтылык жолсо бейкубаттык болмоюнча мамлекет өнүкпөйбүз, өспөйбүз да. Ошондуктан мен ойлойм, маселе чек ара маселеси туура эле чечилди деп ойлойм. Эми, конечно, көпчүлүгүнө жакпашы мүмкүн, айтышы мүмкүн, бирок ал жер көпчүлүгү Баткенде ошол жерге барып көргөн эмес. Ошол жерде элдин азабын, кыйналганын деле мындай жон мойну менен тарткан эмес. Бир нерсени унутпайлы, мына 2-3 жылда эле келди го биздин бүт туугандарыбыз Баткенде үйлөр өттөнгөндө болгондо, ушу дворец спортта мына биздин спорт сарайыбызга келип ошол жерде кандай деген үйлөр үйлөрүнө жайгаштырып атты, башка гуманитар жардам да берилип атты. Бул жакшы эмес да. Ошол жерде жашап аткан элдер биздин ошо чек арачылар деп айтсак болот. Баардыгын чек арач. Ошол баатырлар ошол жерде кетпей, ошол жерде туруп, биздин ошол жерде чек араны тактап турган ошол жерге келгенибизге рахмат. Мамлекет эч качан чек арада октун үнү угулбаса, бул өтө жакшы. Эч качан энелерибиз көз жашын төкпөсө экен. Ошол жерде жашап аткандар ошол жерде калып, экономика өнүгүп аткан учурда Баткен областында өтө чоң өнүгүүнүн алдында турат. Азыр биз анын тетиринде биз Баткен эли менен, тажик элдер менен илгерки биз соодабыз, базарыбыз, мазарыбыз бирде, кыз алышып, кыз беришип жүргөнбүз тарыхыбыз. Ал эми чек ара маселесин чечүүдө сын айтып, туура эмес маалымат жеткирген жарандарда болбой койгон жок. Социалдык тармактарда болсо Кыргызстандын ал айылын берди, бул жери кетти деп провокация жасашып, элди дүрбөлөңгө салгандар да пайда болду. Бирок тажик тараптан алынган жерлерди эмес, тескерисинче берилген жерлерди айтып, эки өлкө ортосуна бүлүк салууну көздөгөн андайларды жазага тартуу керек дегендер четтен чыгууда. Жамандык издеп эле турушат экен. Өздөн чыккан жат жаман деген ушу акмактар арабызда толтура. Баары орду менен чечилди. Ошондуктан негатив жазбагыла, Аллахымдан коркула. Оңой иш эмес, бүткөнүнө шүгүрчүлүк кылалы. Сырткы душманга караганда ички душмандар кооптуу деген ушул да. Маалыматты бурмалап берип жатышат. Ташиевдин сөзүн аягына чейин угуп, туура так жеткиришсе. Чек ара маселесине чекит коюлганы жакшы болду. Болбосо тажиктердин айынан канчалаган кырчын өмүрлөрү кыйылды эле. Ылайым тынчтык болсун. Жамандык издеген акмактарды камаш керек. Ошол эле диванный эксперт болуп жаткандар Баткенге барып сурап көрсүн. Бардык окшого макул болуп атышпайбы? Ошол тынчтык болсун, макул ынтымакта жашайлы депчи. Демек ошол жактагы эл бул маселени алардан өткөн эч ким билбейт. Үйдө жатып алып, көлдө, чүйдө, башка жакта айта беришибиз мүмкүн. Бирок Баткен элинен барып чыныгы сурай келгенде маселе туура жагына чечилди деп эле айтып атышат. Демек ошол чечилип, маселе чекит коюлгандан кийин анан парламентте көтөрүлүп атпайбы? Бул негизи туура болгон иш. Анан эксперт мен деп эле эптеп эле китептерден тияктан алып, чагымчылдык маалымат тараткандарга ишенип алып, өзүнүн оюн айтып, келечекке мындай бүлүк салбашы керек да. Ошол эле Баткендеги согуш, канчалаган кандар төгүлүп кетти мисалы туурабы? Ошол кандар төгүлгөнгө, ошол учурдагы ушул эле чек ара маселеси күнөөлүү болчу да. Эми ошону чечип атса, бул жерде ал тынчтыкты көздөбөгөндөр да болуп атат да. Демек мамлекеттин арасында андай адамдар бар. Андай болуп чагымчылдык таратабы? Андай болуп калп эксперт болуп баягы маалыматтарды таратабы? Демек аларды токтоосуз түрдө жазага тартып, өзүнүн баягы кылган, айткан сөздөрүнө тийиштүү чараларды көрүп, жазаларын беришибиз керек. Соңку жылдардагы куралдуу кагылыштарда кыйрап калган айылдардын бири Баткен районундагы Достук айылы. Учурда социалдык тармактарда айрымдар чек ара боюнча алмашылган Достук айылы тууралуу так эмес маалымат таратып, аны Лейлек районуна караштуу Достук айылы менен алмаштырып талкууга алынган. Бирок мурун каты суу боюндагы Карабак айылдын аймагы эч кандай стратегиялык мааниге ээ эмес экендигин айткан Камчыбек Ташиев алмашуу жөндүү болду деп чечмеледи. Анткени айылдардан алыс жайгашкан ал аймактын аянтына жараша жер жана ага кошумча жаңы курулуштар үчүн деп компенсация алынганын кеңири түшүндүргөн. Урматтуу туугандар, муну мен түшүндүрүп айтып кетейин. Достук айылын биз толук бойдон бердик тажиктерге. Себеби Достук айылы биздин айылдардан эң алыс жайгашкан. Ал жерде эч кандай бизге стратегиялык же болбосо экономикалык эч кандай пайда жок деп айтсам болот да, пайда жок деп айтсам болот. Мына мякка айткандачы, пайда жок. Ошондон Достук айылын бердик дагы, Достук айылынын ордуна баягы 91 гектардын ордуна 91 гектарды эле алдык. Бирок биз шарт койдук. Достук айылын биз жаңадан куруп чыкканбыз. Достук айылында бизде үйлөр бар, жаңадан курулган. Так, ошол үйлөр бар. Ал жерде чек ара заставабыз бар. Кстати, биз булардын да чек ара заставасын алдык Кайрагачтагы. Чек ара заставабызды да кошуп берип атабыз.
Демек бизге ушуга компенсация кылып бересиңер деп жерди 30 гектар жер алдык. Мен ойлоймун үйлөрдү бузса, курса бола берет. Бирок жер баасыз экендигин билесиздер. Ошондуктан 30 гектар жерди биз суулуу жерден Карабак айылынын жанынан алдык. То есть ошол элдерди көчүрүп ал жерге мамлекет тарабынан дагы Достук айылынын элине ар бирине кайрадан үй салып беребиз. Белгилей кетсек, Кыргыз-Тажик чегарасынын жалпы узундугу 1006 километрден ашат. Анын 519 чакырымы 2011 жылга чейин такталган. Калган 486 чакырымдан ашык бөлүгү соңку 3 жылда такталды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Эки жака тең бирдей утуш жана жеңиш алып келген тарыхый чечим. Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча келишимге талдоочулар дал ушундай баа беришүүдө. Бул чечим эки өлкө ортосунда гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмүнө тынчтык алып келери турган иш. Себеби жылдар бою жүрөк заада кылып чечилбей келген эң чырлуу тилкелер боюнча акыры орток пикир табылып, эки тарап тең бир мунасага келе алышты. Анын баары кече Жогорку Кеңештин тармактык комитеттеринин жыйынында ачык айтылып, Камчыбек Ташиев ийне жибине дейре ар бир метр боюнча маалымат берди. Ага ылайык эки тарап тең теңме-тең. Кыргыз-Тажик чегара тилкесинин чечилгени албетте жумурай журтту, өзгөчө Баткендин тургундарын кубандырууда. Негизинен биз байыркы замандан эле бул тажик туугандар менен мазарыбыз дагы бир, базарыбыз дагы бир, тоюбуз да бир болуп жашап келгенбиз. Ошону жашашыбыз керек. Эң негизгиси элдин, мамлекеттин тынчтыгы үчүн бирөө ушундай жолго барыш керек да. Азыркы жетекчилердин эмгеги өтө баа жеткис. Биздин айылыбыздагы жашаган элдин ошо ущербти төлөп, азыркы болгон абалга байланыштуу конфискацияны алдын ала төлөп туруп, элдин каалаган жериге чыгарып жайгаштырыштык бул өкмөттүн милдети да. Айрым конфликттерин алдын алды деген үмүтүбүз бар. Ушундай чечим болду деген. Анан бул ушул келечектеги кийинки Кыргыз-Тажик мамилелерин дагы жакшыртууга өзүнүн жакшы салымын кошот деген оюбуз бар. Бул чечим чындыгында эле тарыхый чечим. Эгемендүүлүк алгандан бери мамлекеттер аралыгында коңшулар менен бир топ ушундай чегара боюнча чыр-чатактар чыгып келди. Кудайга шүгүр, ошол чыр-чатактардын акырына жеттик окшойт. Чоң тарыхый процесс. Себеби 34 жылдан бери бир 5-6 президент көргөн болсок, ошолордун бири дагы бул маселе боюнча баш оту менен киришип, чечүүгө аракет жасаганы азыраак болгон да. Анан эми коңшулар менен тең ата сүйлөшүп, алар менен бир столдо ири отуруп түз кеңешип маселени кабыргасынан коюу деле негизи чоң жоопкерчилик да. Бул чоң саясий эркти талап кылган нерсе. Талдоочулар Кыргыз-Тажик чегара маселесине чекит коюлушу менен аймактагы бир катар көйгөйлөр өзүнөн өзү чечилет деп белгилешүүдө. Эң негизгиси чегара сызыгынын аныкталышы бир топ жыл бою өкүм сүрүп келген ар кандай чыр-чатак, тирешүү, куралдуу кагылышууларды аягына чыгарып, чөлкөмдө тынчтык өкүм сүрүп өнүгүүсүнө жол ачат. Биздин конституцияда мынтип жазылып турат да, Кыргыз Республикасы бул эгемендик мамлекет, анын өзүнүн территориясы, президенти, желеги, туусу деп турат. Бул чечимге чейин территориябыз аныкталган эмес. Өзбекстан менен аныктадык. Кытай, Казакстан баары менен аныктап алганбыз. Жалгыз Өзбекстан менен эми жалгыз ушу Тажикстан калган. Эгер бул ишке ашып кетсе, биз толук кандуу эгемендикти эми алабыз да, ошо территория жагынан алганда. Өтө татаал, бирок ошого карабай генерал Ташиев ушунчалык бир мындай жан дили менен киришти. Баарыбыз көрүп отурдук. Мен катышпасам дагы сезип атам да, канчалык кыйын мындай сүйлөшүүлөр болгон. Себеби эч ким мындай чегингүүгө баргысы келбейт да. Анан тажик тарап менен дагы тил табышып, биз алар менен ынанып, алар бизге ынанып дегендей bir жакшы чечимге келди деген менин мындай кыргыздын жараны катары bir чоң үмүтүм бар. Конечно, войдет в историю Кыргызстана, Таджикистана как просто эпохальное событие, потому что Кыргыз-Тажик чегарасынын чечилиши тарыхый окуя катары жазылып калаары турган иш. Себеби бул көйгөйдүн түпкүрү 1924-жылда эле жатат да. Ошондой эле ар кандай маселелер башталганы маалым. Эми мамлекет башчылары кол койсо эле бир топ жылдар бою жүрөкөйтүп келген маселеге чек коюлат. Албетте, алдыда дагы толгон токой жумуш бар. Ал ошол эле демаркация, алмашылган жерлерди техникалык жактан белгилөө сымал. Бирок эң негизгиси бул чечим эки тараптын элинин эркин каттап,
дагы эмне болуп кетет деп коркпой үркпөй соода сатыгын жүргүзүп, нормалдуу, тынч күнүмдүк турмуш менен жашоосуна жол ачат. Белгилей кетсек, кечээ Жогорку Кеңештин тармактык комитеттеринин жыйынында колдоо тапкан келишимдин долбоору эки мамлекеттин парламенттеринде ратификациядан өтөт. Андан соң президенттер кол коет. Акмарал Сабатар, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.